$158 000 Бишкек шаары Орок айылынан 4 бөлмөлүү үй 5 сөтүк жери менен сатыкка чыкты туугандар. Бул жер Верхний Орок. Бул жол менен түшүндүрүп берейин. Тегинде уже көрүнүп турат. Стадион, жаңы курулуп аткан стадион, жанында Евразия парк бар. Бул дарекке келиш үчүн бул жол менен бир 7-8 минуттун ичинде жетип келесиздер. Эми буюрса мен сиздерге үйдү түшүндүрүп берейин туугандар. Бул жакта өзүңүздөр билгендей абасы ар дайым таза. Өзүн сыйлаган агалар эжелерибизге бул үй сөзсүз түрдө жагат деп ойлойбуз. Анда эмесе бисмилла деп мен сиздерге сатылчу үйдү көрсөтүп бере берейин. Бул сырткы тосмолор азыркы учурда ушундай тунике тосмолор менен тосулган. Кийин өзүңүздөр ылайыкташтырып дагы заборлорун жаңылап алсаңыздар болот, же болбосо ушул бойдон жашоону улантып берсеңиздер болот. Бул үйдүн астыңкы көрүнүшү азыркы учурда ушундай болгон шебел шагалда төгүлгөн. Бул жакта өзүңүздөр көп ылайыкташтырып жашылдандырып аласыздар. Үйдүн капталкы көрүнүшү. Бул жакта дагы бир дарбаза бар. Бул чоң унааларды же болбосо өзүңүздүн унаңызды ушулардан кирсеңиздер да болот. Бул жактан да кирсеңиздер болот. Бул жакта болсо сырткы дааратканасы. Бул жакка дагы өзүңүздөр жакшы планировка кылып, жакшы бир нерсе салсаңыздар, место бар да. Үй туугандар жалпысынан 2,5 сотка салынган, 120 чарчы метрди ээлейт. Көрүп турганыңыздардай бул жакта панорама терезелер коюлган эки жагына. Бул жактын эсин айтышы боюнча туугандар, үй сапаттуу гана материалдардан салынган. Өзүбүз жашайбыз деп салганбыз дейт, бирок башка өлкөгө чыгып кетип атканына байланыштуу үйдү сатууга туура келди дейт. Баардык материалдарды өзүбүз жашайбыз деп эң жакшы сапаттуу материалдарды колдонгонбуз дейт. Туугандар, бул үйдүн арка жагы, бул жагында болсо көмүр жагуучу жайы, бул жака көмүр жагасыздар. Үй көмүр менен жылыйт. Үйдүн баардык булуң бурчуна чейин жылуулук жетет туугандар. Эми бисмилла деп үйгө кирели. Мына эшиктердин сапаттарын караңыздар, калыңдыгын караңыздар. Бисмилла деп киргенде ушундай прихожкасы, батарейкалары, жылуулук аябай сон берип атат. Үй азыр жеп жылуу, футболкачан, майкачан жүрө турган абалда. Киргенде эле оң жак тарабындагы бөлмө бул зал жана кухня деп коебузбу, мейманкана жана кухня экөө чогуу. Бул мебелдердин сапаты аябай жакшы, көзгө көрүнүп турган баардык эмеректер калат. Эми сол жак тараптагы бөлмөсү менен таанышайын. Бул жак болсо ата энелердин уктоочу бөлмөсү. Оң жак тарабындагы экинчи эшик, санузел. Сол жакта кийинки жаш балдардын уктоочу бөлмөсү. Кийинки уктоочу бөлмө. Жалпы 4 бөлмө туугандар. Анан бул жак болсо баягындай кладовка. Майда чүйдө оокаттарыңыздарды сактап коюучу склад. Үйдүн документтерине келсек, үйдүн документтеринин баардык үйгө тиешелүү документтери бар. Үй кирпичтен салынган туугандар. Коммуникация ушул азырынча суу, свет, газ буюрса жакын арада келип калат дейт. Мектеп, бала бакча бар. Жал айылында бала бакча болсо, бул жакта бул жол менен бир 300-400 метр аралыкта мектеп дагы бар. 100 метр аралыкта мечит жайгашкан. Сиздерге көрсөтүүчү үй ушул туугандар. Баасы $158 000 дагы келишим жолдору сөзсүз түрдө бар. Эгерде сиздерге үй жаккан болсо, биз экранга эсин номерин белгилеп койдук. Андыктан ал жакка чалып, байланышып, үйдү жеринен келип көрүңүздөр. Мен ойлойм, үй сиздерге сөзсүз түрдө жагат.